Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 16 январь 2024 жыл мен сіздерге Башбулак айылының центрынан сатыла тұрған үй туралы маалымат бермекчимин. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдөн бири. Шаар тараптан келген болсоңуздар Башбулак айылына кирип келесиздер. Туғандар, мына жер Башбулактын мектеби, чоң жолдун боюнда эле жайгашкан. Ошол мектептен өтүп эле сиздер солго бурулуп, түз жүрүп барасыздар. Мына жерде кичинекей арка көпүрөсү бар. Ошодон өтүп түз чыгып, сол тараптагы 5-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үй мына ушундай чоң трассага өтө жакын. Үйдүн жери 6 соток. Мен турган жер бул көчө болуп калат. Көчө бою узуну 30 метр болот тугандар. Чек арасы ушул жерден башталат дагы. Мына кошунасынын үйүнө чейин болуп калат. Көчө тарабы узуну 30 метр тугандар. Мына ылдый тарапка турасы 20 метр болот. 20га 30. Жери тегиз. Условияларына келе турган болсок, көрүп атасыздар, свет бар. Анан суу маселесине келе турган болсок, суу бул жерде маселе жаратпайт. Себеп дегенде бекерден Башбулак деп айтылбайт. Жерди казып эле таза сууну, булактын суусун чыгарып алган. Бул жерде көпчүлүк эле суу боюнча маселе жаралбайт тугандар. Ушундай кызыл китеби бар документи так. Бул Полторашка түбүндөгү үй. Ылдый тарабы деле бир 4 бөлмө чат, адашпасам, подвалы. Экинчи кабаты, бул жагы бул 4 бөлмө тугандар. Азыр кирип бүт бардыгын көргөзүп берем сиздерге. Могул жакта сырткы ажалканасы тугандар. Чек аралары такталган, бардыгы жакшы. Так. Анан бул Полторашка түбүндөгү үйдүн узун турасы канча дей турган болсоңуздар тугандар. Узун турасы 12ге 11.70. Нол главный эшиги менен кирсеңиздер болот. Бул эшиктен кирсеңиздер сразу эле биринчи кабатка чыгып барасыздар. Азыр бул жактан кирбей эле мен нол экинчи эшигинен кирип, подвалын көргөзүп, анан лестница менен экинчи кабатка чыгайын. Бул подвал. Эми кийин жилой деле кыла алсаңыздар болчу да, себеп дегенде отоплениянын батарейкалары подвалга, экинчи кабатка орнотулган. Так. Мына жакта лестница менен экинчи кабатка чыгып бара бересиздер, азыр көргөзүп берем. Мына отоплениянын батарейкалары бар. Биринчи кабат менен экинчи кабатка ортосуна монолит плита ташталган. Бул эң чоң бөлмөсү окшойт менимче. Зал, конок бөлмөсү. Темир лестница чыгып келе бересиздер. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган, коюлган мындай айтканда. Экинчи кабатта деле электромонтажы бүткөрүлгөн, үйдүн ичи кумшубак болгон, потолок тарабы деле көп эле жумуштары бүткөрүлгөн. Эң негизгиси тугандар, мына ушундай отоплениянын батарейкалары бар экен. Үйдү Кудай буйруса тез эле жылытып турасыздар. Топканы сырт тарапка орнотуп койсоңуздар, үйдүн ичи таза сонун болуп тура берет. Могул жактан деле кирип чыгып турсаңыздар болот. Жана көчө тараптан көргөзүп бердим. Ушул тараптан деле сразу экинчи кабатка чыга бересиздер тугандар. Бул жакта деле отоплениянын батарейкалары орнотулган, айнек терезелер пластик. Анан үй күнгөй бетте жайгашкан. Азыр саат 10:30 болду, эртең менен күн үйгө тийип турган учуру. Бул холл болуп атат, көрүп атасыздар тугандар. Көп эле жумуштары бүткөн, отделкалар эле калган мындай айтканда. Бул болсо экинчи бөлмөсү. Родительский же болбосо детский кыла алсаңыздар болот. Анан бул жагы дагы бир бөлмөсү. Ушундай. Караңыздар. Так. Бул жагы болсо мына 3-чү бөлмөсү, конок бөлмөсү окшойт, чоңураак экен. Документтери так, бардыгы жакшы. Вариант обмен жолдорун сурап, эми ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып сүйлөшүп көрөсүздөр. Так, бул жагы болсо санузел. Отоплениянын санузелге дагы киргизип койгон, үйдүн тараптары черный потолок болгон. Анан ушундай гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Кийин калганын өзүңүздөр каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Ушундай. Жакшы да негизи. Каалагандай ремонт кыласыздар. Бирок үй өтө жакшы качествода салынган экен. Чын өзүбүз эле жашайбыз деп өтө жакшы качествода салганбыз. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатабыз деп мага ээси маалымат берди тугандар. Үйдүн баасы $80,000 бааланды. Анан кеми бар. Мындай ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө, биз дагы жакшы түшүрүп беребиз деп атат ээси. Вариант обмен жолдорун сурапмын, эми ал жагын ээсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр тугандар. Балким макул болуп калат, балким жок, нак акчага сатабыз деп калат. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Баасы $80,000. Анан кеми бар. Барыңыздарга ийгилик тугандар.